Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Химия мугалими Мирлан кызы Гүлсана. Саламатсыздар урматтуу окуучулар, анда сиздер менен бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Бул заттар эмнелерди түшүндүрөт? Сүрөттө көрүп турганыңыздай, сизге да булар кызыктуубу? Анда биз сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз таза заттар жана аралашмалар. Таза заттар деп туруктуу физикалык касиеттерге ээ болушкан заттарды айтабыз. Мисалы, дистирленген сууну алайлы. Химиялык лабораториялар жана өнөр жайы үчүн көбүнчө таза заттар талап кылынат. Бирок практика жүзүндө абсолюттуу таза заттар алынган эмес. Аралашмалар бир өңчөй гомогендүү болгону менен таза затка жатпайт, касиети курамына жараша өзгөрөт. Заттын тазалыгы физикалык касиеттин көрсөткүчү менен аныкталат. Аралашмалар бир тектүү жана бир тектүү эмес болуп бөлүнөт. Бир тектүү аралашмалар үчкө бөлүнөт: суюк, газ, катуу. Бир тектүү эмес аралашмалар экиге бөлүнөт: суспензия жана эмульсия. Газ аралашмасынан биз абаны алсак, абанын курамы 78% азоттон, көмүр кычкыл газы 1%, ал эми кислород 21%тен турат. Эмульсия жана суспензия. Бул түшүнүктөр менен биринчи жолу таанышып атсаңыздар керек. Анда алгач изилденген эмульсиянын бири сүт болгон. Дисперсиялык чөйрөсү менен фазасы бири-бирине аралашпаган суюк дисперсиялык система болуп эсептелинет. Мисалга, сүт, май, нефть. Суспензия суюк чөйрөдө катуу бөлүкчөлөрдүн таралышынан түзүлгөн дисперстик системалар. Эмульсия бул, мисалы, сууга май чачырап кеткенде май бетине калкып калат. Ал бетиндегилер эмульсия деп аталат. Ал эми суспензияларга краскалар кирет. Суу аралашкан эмульсиялык краскалар. Бир тектүү аралашмалар деп аралашманын составына кирген заттардын бөлүкчөлөрүн микроскоптун жардамы менен да байкоого мүмкүн болбогон аралашмаларды айтабыз. Газ түрүндө туманды алсак болот, суюк түргө сүт, ал эми катууга мрамор. Бир тектүү эмес аралашмаларды түзгөн заттардын бөлүкчөлөрүн микроскоптун жардамы менен байкоого мүмкүн болгон аралашмаларды айтабыз. Аны көрүп турабыз: кум жана суу. Сууга кумду салсак, бир аз аралаштырсак, ал ылай каланат. Ал эми бир аздан кийин түбүнө чөгүп, тунуп калат. Мында биз сууну дагы, кумду дагы көрө алабыз. Тектеш эмес аралашмалардан заттарды бөлүү. Бир тектүү эмес аралашмаларды биз тундуруу, сүзүү, магниттин таасири аркылуу бөлүп алсак болот. Анда биринчи методубуз тундуруу методу. Сууда эрибей турган ар кандай тыгыздыктагы заттардан пайда болгон бир тектүү эмес аралашмалардан заттарды бөлүү. Мисалы, темирдин тарындысын жыгачтын тарындысынан. Бул аралашманы сууда чайкап, андан кийин тундуруп коюп, бөлүүгө болот. Темирдин тарындылары суунун түбүнө чөгөт дагы, ал эми жыгачтын тарындылары суунун бетине калып калат. Аларды суу менен бирге дагы төгүп таштоого болот. Кээ бир заттар сууда ар кандай ылдамдык менен чөгөт. Эгерде кум аралашкан чопону сууга салып чайкаса, анда кум бир кыйла ылдамыраак чөгөт. Бул ыкма карапан өндүрүшүндө кумду чоподон бөлүү үчүн пайдаланылат. Кийинки ыкмабыз сүзүү, фильтрлөө болуп эсептелинет. Сууда эриген жана эрибеген заттардан пайда болгон бир тектүү эмес аралашмадан заттарды бөлүү. Кайнатма тузду бөлүү үчүн анын кум менен болгон аралашмасын сууга салып чайкайбыз. Кайнатма туз эрийт, ал эми кум чөгөт. Эрибей турган
Кум сүзгүч кагазда калат. Ал эми кайнатма туздун тунук эритмеси сүзгүчкө фильтрат болуп түшөт. Магниттин таасиринде магниттелүүгө жөндөмдүү болгон заттарды тектеш эмес аралашмадан бөлүү. Эгерде тарелкадагы темир жана күкүрттүн порошогун аралаштырсак, ал аралашмадан кантип бири-биринен кайра бөлүп алууга болот. Мында бизге магнит жардам берет. Темирдин таарындыларын магнит өзүнө тартып алат дагы, ал жерде күкүрттүн сары көкүмдөрү калат. Заттарды биртектүү аралашмалардан бөлүү. Биртектүү аралашмалар булантуу кристаллизация, дистилляция, хроматография жолу менен бөлүп алууга болот. Булантуу методун карайбыз. Эриген затты, мисалы, кайнатма тузду эритмеден бөлүү үчүн эритмени бууландырабыз. Суу бууланып кетет дагы, ал идиштеги кайнатма туз калат. Кээде буулап коюуну, башкача айтканда, сууну бир аз бууландырууну колдонушат. Натыйжада бир кыйла коюлган, концентрацияланган десек болот, эритме пайда болот. Аны муздатканда эриген зат кристалл түрүндө бөлүнөт. Заттарды тазалоонун бул жолу кристалдаштыруу деп аталат. Ошондой эле нефть жана нефть продуктуларын буулантып крекинг методу менен, крекингдөө менен дагы нефттен продукталарды алсак болот. Нефтини кайра иштетүүчү заводдорду дагы пайдаланууга болот. Ал жерден бензин, керосин, нефтинин акыркы продукталары болгон мазут, вазелинге чейин алынат. Дистилляция аралашмаларды бөлүүнүн бул жолу бири-биринде эриген компоненттердин кайноо температурасындагы айырмачылыктарына негизделген. Дистилляция бул буулантып айдоо дегенди билдирет. Биртектүү аралашмаларды учуп кетүүчү суюктарды бууландыруу жолу менен андан ары алардын бууларын конденсациялап бөлүү ыкмасы болот. Мында конденсациялап деген бул суюктукка айландыруу болуп саналат. Мисалы, дистилляцияланган сууну алуу, кадимки эле дистирленген суу. Бул үчүн эриген заттары бар сууну бир идиште кайнатабыз. Пайда болгон суу буусу дистилляцияланган суу түрүндө башка идиште конденсацияланат. Мындайча куйган суу бууга айланат дагы, буу суу түрүндө бир идишке түшөт. Ошондо буу суюктукка айланат. Хроматография бул ыкма кайсы бир айрым заттардын башка заттын бетине ар кандай ылдамдыкта сиңе тургандыгына негизделген. Эгерде сүзгүч кагазды жашыл сыя куюлган идиштин үстүнө асып коюп, ага кагаз силкесинин учун гана тийгизсе, анда эритменин кагазга сиңип, ал боюнча жогору көтөрүлгөндүгүн байкоого болот. Бирок боектун көтөрүлүү чеги суунун көтөрүлүү чегинен калып калат. Ошентип эки заттын эритмеге жашыл түс берген жашыл боектун жана суунун бөлүнүшү жүрөт. Эгерде боек бир канча айрым заттардан турган учурлар болуп калса, анда алардын ар бири белгилүү бийиктикке чейин көтөрүлөт. Мында сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде маркер, жашыл маркер турат. Адан чыккан бир 3-4 түс турат бул жерде. Сары, оранжевый, розовый, анан көгүш, сыя көк, анан жашыл свет. Мында ушул бардык түс биригип бир шул түстү пайда кылган. А бул ажыраганда кайсы заттардан, кайсыл түстөрдөн пайда болсо, ошол түстөрдүн баарына ажырап жатат. Анда, урматтуу окуучулар, сиздер менен темабызды бышыктасак, аралашма болуп эсептелинбейт. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы? Көмүр кычкыл газы, жез, сүт. Ойлонуп туруңуздар. Таза зат: деңиз суусу, сүт, кычкылтек, бетон. Кайсы бири деп ойлойсуздар? Аралашма болуп эсептелет.
дистирленген суу, жез, топурак, алюминий. Таза затты атагыла: газдалган суу же көлдөгү суу же дистирленген суу. Азаматсыздар балдар, анда сиздер өздөрүңүздөрдүн жоопторуңуздарды ушул жооптор менен салыштырыңыздар. Урматтуу окуучулар, анда сиздер менен сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма жазып алыңыздар. Спирт менен суунун, кум менен канттын, жез менен темирдин таарындыларынын, суу менен бензиндин аралашмалары берилген. Бул аралашмаларды кантип бөлүүгө болот? Биз аралашмаларды бөлүүнүн методун үйрөндүк. Ошолорду карап, тапшырманы аткарып, туш-тушуна жазсаңыздар болот. Кайнатма туздун кум жана суу менен болгон аралашмасы берилген. Андан кайнатма тузду жана кумду кандайча бөлүп алууга болот? Аралашманы түзгөн заттардын кандай касиеттери мында эске алынат? Урматтуу окуучулар, кайнатма туздун, кумдун, суунун биринчи касиеттерине көңүл буруңуздар. Андан кийин кайсыл метод менен бөлүп алуу бул сиздерге көз каранды. Саламатта калыңыздар.